Мырзабек Тойбаев Чүй районунун Алчалуу айылында 1935 жылы 25 январда туулган. 1952 жылы Алчалуу орто мектебин, 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 1965-1968 жылдары Кыргыз СССРнин Илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтунда аспирантурада окуп, кыргыз драматургиясындагы жаңа адамдын образы деген темада кандидаттык диссертациясын жактайт. Эмгек жолун 1958 жылдан Кыргыз радиосунда редактор, Фрунзе телекөрсөтүү студиясында жооптуу редактор болуп иштөөдөн баштаган. Кыргызстан Ленин комсомолдук жаштар союзунун борбордук комитетинин чакыруусу менен Кыргызстан пионери гезитинин адабият жана искусство бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалат. Драматургия арийне драмалык чыгармалар көбүнчө жазма чийме урунган элдерде улуттук театр өнөрүнүн репертуардык муктаждыгынан улам пайда болот. Демек кыргыз театрынын өнөрүнүн өнүп өрчү башташы биздин тилде драмалык адабияттын келип чыгышын шарттады. 1920 жылдардын экинчи жарымында Фрунзеде жаңачылган борбордук педагогика техникумунун студенттери драма жана ыр-хор ийримин уюштуруп, сахнада ойноого арналган адабий тексттердин эне тилибизде жогунан улам ийримге катышуучулар андай тексттерди өздөрү баштаган. Чакан пьесалардын авторлору ал кездеги студенттер Байжиев, Бөкөнбаев, Жантөшев, Маликов, Сасыкбаев, Элебаев болгон. Ал пьесалардын тексттери, ал түгүл аттары сакталып калган эмес. Тек гана Жантөшевдин техникум ирими үчүн Койчулар, Айылда, Лениндин уулу, Түштө, Биз комсомол, Жоголсун байлар деген бир жана көп көшөгөлүү пьесаларынын аттары мемуардык материалдарда эскерилет. 1926 жылы ачылган улуттук музыкалык драма студиясынын коллективи ойной турган драмалык чыгармалардын кыргыз тилинде жаралбай жатканынан аябай кыйноо тарткан. Драматургия адабияттын өзгөчө бир түрү. Анын жалпы адабий чыгармачылыкка ортоктош машакаттарынан тышкары өз алдынча кыйынчылыктары да бар. Драмада турмуштук окуялар менен адам тагдырлары шарттуу бир туюк чөйрөгө камалып, бир маанилүү конфликтке байланып, мирчимине жеткирилип, чокмуроктоштурулуп, чектелген убакыт жана мейкин аралыгында көбүнчө каармандардын өз ара сүйлөшүүлөрү аркылуу гана сүрөттөлүп берилиши керек. Ал эми мындай кылып сүрөттөп берүү атайын билимди, бир кыйла тажрыйбаны, өтө көп мээнетти талап кылат. Кыргыз кесипкөй адабияты 3 жанрда өнүгүп келе жатат. Алар поэзия жанры, проза жана драматургия. Драматургия жанры өзүнүн спецификалык өзгөчөлүктөрүнө ээ. Себеби бул жанрда бир нече искусствонун түрлөрү синкреттешет. Бул искусствонун түрлөрүнө мисалы көркөм адабият, театр искусствосы. Ушул экөө синкреттешип, айкалышып, ушу драматургия жанры жашайт да. Эми биринчиден драматург жазуучу чыгарманы жаратат. Ал сахнага коюлат. Орустун улуу жазуучусу Гогольдун сөзү менен айтканда, ошол сахнага коюлбаган драмалык чыгарма бул өлүү төрөлгөн балага окшойт дейт да. Качан гана ошо драмалык чыгарма сахнага коюлганда, анын көркү ачылып, актерлор аткарып, ошол чыгарманын идеясын, темасын элге жеткирет. Эми ошол кыргыз драматургия жанрынын дагы өзүнүн тарыхы бар. Бул 20-кылымда абдан өнүгүүгө жетишти. Бирок 20-кылымга чейин деле учубуз кур эмес эле. Ал мезгилге чейин эле бир адамдын театры деп эпос айтуучулар, манасчылардын өнөрү бул ошол биздин театр искусствобуздун көчмөн цивилизацияга ылайыкташкан бир жагдайы десек болот. Ошондой эле Адамкалы Байбатыров сыяктуу куурчак ойнотуу өнөрүн алып жүргөн адамдар да болгон. Деги эле ошол биздин жомокчулар, элдик адабиятты, элдик ооз-эки чыгармачылыкты алып жүрүүчүлөр дагы ошол мимика, жесттер менен, актердук искусствонун бир элементтерин колдонуу менен чыгармаларды аткарышкан. Эми ошол кыргыз драматургиясынын 20-кылымдагы өнүгүүсүндө салым кошкон бир топ чоң драматургдарыбыз бар. Биздин прозаик жазуучулар, кара сөздүн чебери деп жүргөн жазуучуларыбыз дагы драматургия жанрында өздөрүнүн калемин сынап көргөн. Поэзия, проза, драматургия үчөөндө тең иштеген дагы бир топ мыкты залкар жазуучуларыбыз бар.
Бирок драматургияга дыкатын коюп, көбүрөөк ошого жанды үрөп аракет жасаган, ошого шыктуу драма жанрын жандай сүйгөн драматургтарыбыз Молдогазы Токобаевдин үлгүсүнөн башталат десек болот. Молдогазы Токобаев кайгылуу хоккей драмасы менен ошо алгачкы ошо драма жанрына, анын сахнага мыкты коюлушуна чыйыр салган калемгерлерден. Андан кийин кей учурларда Касымалы Жантөшев, Алы Токомбаев, Жоомарт Бөкөнбаев сыяктуу бир топ жазуучулар ушул драма жанрына эмгек сиңирип чыгармаларын жаратып келишти. 60-жылдарда айрыкча өнүгүүгө жетип өзүнчө бир бийиктик даражасына чыккан кесипкөй адабиятыбызда жаңы драматургтар адабиятыбызга келип кирген. Алардын ичинде Токтоболот Абдумомунов, Бексултан Жакиев жана биз азыр сөз кыла турган Мырзабек Тойбаев сыяктуу мыкты драматургтарыбыз бар. Мырзабек Тойбаев 1968-71 жылдары Кыргыз Совет энциклопедиясынын маданият жана искусство редакциясынын башчысы. 76 жылга чейин Кыргыз СССР Маданият министрлигинин репертуардык редакциялык кошмо коллегиясынын башкы редактору болуп иштеген. 1977-79 жылдары актерлор үйүнүн директору, Жазуучулар союзунда адабий консультант, Кыргыз тили коомунун вице-президенти, Жазуучулар союзунун аппаратынын башчысы, Кыргызстан драматургтарынын ассоциациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын Маданият ишмерлер ассамблеясынын коомдук бирикмесин уюштуруп, анын биринчи вице-президенти, Кыргыз Республикасынын Маданият ишмерлеринин ассамблеясынын президенти, Кыргызстан Россия достугу коомунун башкармачылыгынын мүчөсү, анын вице-президенти болгон. Мырзабек Тойбаев көп кырдуу талант. Ал киши поэзия жанрында да көп иштеген экен, акын катары белгилүү. Андан кийин драматург катары өзгөчө эмгек сиңирип кетти. Мырзабек Тойбаевдин драмалары көбүнчө ошо драма жанрынын 3 түрүнүн ичинен трагедия, комедия жана жай драманын ичинен комедия жанрына көбүрөөк ойт десек болот. Ошол кыргыз драматургиясында комедия жанрын көбүрөөк көңүлгө алып, комедия жаатында бир топ чыгармаларды жараткан. Өзү негизи драмалык чыгарма конфликттин негизинде ишке ашырылат. Драмалык чыгарманын өзөгүн конфликт түзөт. Конфликттен барыбынан окуя чиеленишип өнүгөт жана финал болуп аягына чыгат. Драма жанрынын өзгөчөлүгү, мисалы прозага салыштырганда, анда автордук баяндоо жок. Мында автордук баяндоонун ордуна мисалы ремарка иштетилет. Ал эми негизги бул жерде колдонулуучу ыкма диалог жана монологдор болуп саналат. Каармандардын өз ара сүйлөшүүсү жана жекече ой толгоолору, жеке өзүнүн оюн айтып сүйлөөсү ошол драмада негизги өзөк болуп кызмат өтөйт. Эми Мырзабек Тойбаевдин чыгармачылыгында ушул комедия жанры абдан өнүккөн дедик. Ушул комедия жанрынын ичинен бул кишинин алгачкы чыгармасы катары Токтогулдун күлкүсү драмасы ошол Токтогул Сатылгановдун юбилейине карата багышталып жазылган, 64-жылга карата. Мында ошол Токтогул Сатылгановдун жайдары мүнөзү, ошол элдик шайыр катары чыгышына басым жасалып, ошонусу менен өзгөчөлөнөт. Анын кайгылуу тагдыры, Сибирге айдалышы сыяктуу өмүрүнүн учурлары башка драматургтарда сүрөттөлгөн, мисалы Бексултан Жакиевде, башка драматургтарда. Ал эми мындай жайдары жагдайы
шайырлыгы, эл шайыры катары чыгышы бул драмага негиз болгон. Чыгармачылык жолун 1948 жылы акын катары баштап, 1952 жылдан драматургия жагында иштейт. Эң биринчи китеби Ак пейил 1963 жылы жарык көргөн. Мырзабек Тойбаевдин Сатылгановдун 100 жылдык юбилейине арналган Токтогулдун күлкүсү деген комедиясы республикалык элдик театрларда, 1967 жылы Жаңы келин аттуу комедиясы Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрында чоң ийгилик менен коюлган. Анын бир нече пьесалары орус, өзбек, казак, түркмөн, тажик, каракалпак, татар, башкыр, монгол, уйгур, дунган, якут, украин, түрк жана башка тилдерине которулуп коюлган. Ошондой эле Мырзабек Тойбаевдин Жаңы келин драмасы дагы пролог, эпилогтору менен берилип, комедия жанрындагы сахналык чыгарма болуп саналат. Балдарды тарбиялоого арналган педагогикалык максатты көздөгөн Жоронун жоруктары драмасы азыркы учурда дагы актуалдуулугун жоготпой, ошо балдарды тарбиялоодо кызмат өтөдө. Бул 7-класстын кыргыз адабияты программасына киргизилген. Мырзабек Тойбаевдин чыгармачылыгын караганда анын 4 тараптуу ишмердүүлүгүн көрсөтүүгө болот. Биринчиден, Мырзабек Тойбаев акын, ал мыкты ырлардын автору. Анын 100дөн ашык ырына обондор жазылган. Ошондой эле атайын профессионал композиторлор тарабынан ошол музыкалар чыгарылган. Анын ичинде Абдылас Малдыбаев баштаган залкар композиторлорубуз дагы бар. Бул андан тышкары поэмалары бар бул кишинин. Бул поэзия жаатындагы эмгеги болсо, экинчиден биз жогоруда айткан драматургия жаатындагы драмалык чыгармаларын айтсак болот. Андан кийин бул кишинин ошол драматургия жанры боюнча сынчы катары чыкканын көрүүгө болот. Адабий сынчы, драма сынчысы, театр сынчысы катары дагы чыккан. Бул кишинин өзү драма жанрын изилдөө боюнча илимий эмгеги дагы бар. 1970 жылы Мырзабек Тойбаев кыргыз драматургиясынын дагы жаңы адамдын образы деген темада кандидаттык диссертациясын коргогон экен. Мындан бул кишинин ошол драма жанрын изилдөөчү адис катары келгенин дагы көрүүгө болот. Бул Мырзабек Тойбаев дүйнөлүк драматургиядан Артур Миллердин Баары менин балдарым, орус классикасынан Чеховдун Аю, Михалковдун Үйүмө кетким келет, Боордош элдерден Хамза Хакимзаде Ниязинин Бай жана Батырак, Мухаммеджановдун, Исабековдун, Абдугафуровдун пьесаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле коллективдүү жыйнакты Жаш калем кыргыз тилине которгонго катышкан. Мырзабек Тойбаевдин 100гө жакын ырына композиторлор Малдыбаев, Абдыраев, Осмонов, Жумалиев, Эралиева жана башкалар тарабынан музыкалар жазылган. 1967 жылдан СССР жазуучулар союзунун, 1965 жылдан СССР журналисттер союзунун, 1963 жылдан СССР театр ишмерлер союзунун мүчөсү. 1970 жылы Мырзабек Тойбаев Мезгил адам драма деген эмгегин жарыкка чыгарган. Мында ошол 70 жылдарга чейинки кыргыз драматургиясынын мындай талдоосу бар да. Ошо драматургия жанрында болуп аткан ийгиликтер, кенемтелер жөнүндө сөз болуп, жетишкендиктер жөнүндө сөз болуп, жана прогноз бар. Алдыда кандай чыгармалар жазылса жакшы болору тууралуу. Андан 5 жылдан кийин 1975 жылы дагы ошо театр сынчысы катары, театр адиси катары, драмалык чыгармалардын адиси катары Мырзабек Тойбаев Турмуш, сахна, мүнөз деген эмгегин чыгарган. Мындан тышкары атайын адабий сын макалалар бар. Адабий сын макалалар көбүнчө ушу драматургия жанрындагы өзгөчөлүктөр тууралуу жазат. Бул үчүнчү ишмердүүлүгү болсо, андан кийин бул адамдын көркөм котормочу экендигин дагы белгилеп кетүү зарыл. Көркөм котормолорунда өзү жактырган ушу чет элдик мыкты драмалык чыгармаларды кыргыз тилине которгон. Ошол эле мезгилде бул кишинин өзүнүн мыкты чыгармалары башка тилдерге дагы которулган. Бул эки тараптуу котормолор болгон.
Мырзабек Тойбаевдин кыргыз драматургиясындагы сиңирген эмгеги, жалпы эле кыргыз адаятына, кыргыз теле радиосуна сиңирген эмгеги абдан чоң десек болот. Ушул эмгектери бааланып, бир топ мамлекеттик сыйлыктардын ээси болгон. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу деген наамдалган. Мырзабек Тойбаев мындай көрөсөн адам катары кыргыз адаятындагы ушул алга сүрөгөн көрүнүктүү өкүл катары өмүр сүрдү. 84 жаш жашап, ушул узак өмүрүндө кыргыз адаятына бир топ мыкты эмгектерин калтырып кетти. Ошондой эле илимге эмгек аткарды. Кыргыз драматургия жанры боюнча анын эмгектери илимий изилдөөлөргө дагы мындай пайдубал болуп бере турган, андан ары изилдеп алып кеткенге кийинки муундагы илимпоздорго өбөлгө боло турган изилдөөлөрдөн десек болот. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, залкар драматург Мырзабек Тойбаев 2019 жылдын 8 июнунда 84 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Орошон талантына баа берип, элге сиңирген зор эмгеги үчүн Мырзабек Тойбаевга Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз эл жазуучусу деген наамдар берилген. Ал Манас миң медали жана бир катар сыйлыктар менен сыйланган. Залкар драматург Мырзабек Тойбаевдин өмүрү жана чыгармачылыктагы басып өткөн бараандуу жолу бардык кийинки муундарга үлгү болуп кала берет. Анын жаркын элеси элибиздин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат.